Саламатсыңар балдар. Бүгүн математика сабагында мисал маселелерди иштейбиз. Анда эмесе баштайбыз. 365 иш. А вариантында 3 менен 4-түн көбөйтүндүсүн тегерекчелер менен тик бурчтуу таблицада сүрөттө дейт. Тегерекчелерди түзүп, тик бурчтуу таблицада сүрөттөп көргүлө. Б. Тик бурчтуу таблицадан көбөйтүндүнү жаз дейт. Кантип көбөйтүндүнү тик бурчтуу таблицадан карап жазсак болот? Ойлонуп, маани берип жазгыла. 366 иш. Тегерекчелердин санын көбөйтүү амалы менен тап. Кайсы сандар көбөйтүлөт дейт. Сүрөттө берилген тегерекчелерге көз салабыз. Квадраттардын саны канча? Ал жерде канча квадраттар турат? Тегерекчелер канча болсо ошончо. Демек, квадраттардын санында көбөйтүү амалы менен тапса болот. Анда тик бурчтуктун аянтында эмне кылабыз? Тик бурчтуктун аянтындагы тапканга аракет жасап көрөлү. 367 иш. А, Б, С, Д тик бурчтугунун аянтын тап. Ал үчүн бирдик квадраттардын санын аныкта. Бизде сүрөттө тик бурчтук берилген, ошонун аянтын табабыз. Тик бурчтуктун аянты 12 сантиметр квадрат десе болобу? Ал кайсы амал менен табылат? Ойлонуп көрөбүз. Ооба, мунун аянты көбөйтүү амалы менен эсептелет. 4 менен 3-түн көбөйтүндүсү 12 барабар. Демек, А, Б, С, Д тик бурчтугунун аянты 12 сантиметр квадратка барабар. АД 4 сантиметр, бул тик бурчтуктун узундугу. АБ 3 сантиметр, бул тик бурчтуктун туурасы. Тик бурчтуктун аянты анын узундугу менен туурасынын көбөйтүндүсүнө барабар. Фигуранын аянты адатта латын тамгасы менен белгиленет. Ошондуктан аянтты табуу эрежеси тамгалар менен S барабар АД көбөйтүлгөн АБ деп жазылат. Муну жазып деле жүрөбүз, үйрөнүп деле калдык. Жогорку маселеде S барабар 12 сантиметр квадрат. Бул аянты 12 сантиметр квадратка барабар деген түшүндүрөт. 368 иш. Бизге тик бурчтук берилиптир. Бул тик бурчтукту ченеп, маселени аягына чейин чыгарып жазгыла. 369 иш. Узундугу 1 дециметр, 3 сантиметр, 8 миллиметр болгон кесинде сыз. Кесиндени сызып бүткөн соң, ал канча миллиметр экенин аныктагыла. 370 иш. 40-тын 8-ден 1, 5-тен 1, 40-тан 1 бөлүгүн тап. Кантип табабыз? Кайсы амалды колдонобуз? Эстейбиз балдар. Б вариантында 12-нин жарымын, 3-төн 1-ин, 12-нин 4-төн 1-ин, 6-дан 1-ин, 12-ден 1-ин тапкыла. 40-тын 8-ден 1-ин тапкыла дегенде 40 менен 8-дин тээндисин табабыз. Демек, 40 бөлүнгөн 8 деп жазсак, анда 5 болот, ошентип калгандарын дагы чыгарабыз. Үйгө тапшырма 371 иш.